Урматтуу калайык калк, силерге бир бүгүнкү кырдаал боюнча кайрылуу жасагым келип калды. Кайрылуунун темасы ушундай койдум. Тумоо, шайлоо, кыйроо же болбосо бүгүнкү бийликтин формуласы. Мына тумоонун учурунда эл күбө болду. Бүгүнкү бийлик өзүнүн эч кандай тартиптин жоктугун, уюштуруу иштерин кыла албагандыгын, элине колдоо жана коргоо жүргүзө албагандыгын далилдеп берди. Кыргызстан бүгүнкү статистикалык маалыматтарга таянсак, дүйнөдө тумоодон болгон өлүм боюнча эң бир чоң көрсөткүчтөрдү, башка айтканда дүйнөлүк антирекордду пайда кылды. Албетте убакыт бар болчу, бүткүл дүйнөлүк практика көрсөттү, чоң мамлекеттик даярдык керек эле. Ошого карабастан биз баарын кыйратабыз, биз баарына даярбыз деген министрлер, премьер-министрлер, жана ошондой эле аким, губернаторлор убадасын берип, бирок иш жүзүнө келгенде бардыгы тескерисинче чыкканына күбө болдук. Ооруган адамдар жатканга жер жок, жатса дары жок, дары тапса медик жок, медик тапса аппарат жок. Мына ушундай чоң кыйынчылыкка дуушар болуп, кыйынчылыкты өздөрүнүн колунан келишинче, өздөрүнүн чөнтөгү, өздөрүнүн аракети, өздөрү чуркап, өздөрүн сактаганга туура келди. Бул деген бүгүнкү бийликте толук башаламандык, тартипсиздик жана жөндөмсүздүк экенини далилдеп койду. Мына бийликтин тумоодогу болгон формуласы, анын жүзү ушундай болду. Мына эми жакында 2 айдан кийин чоң саясий бир кампания, башкача айтканда жаңы парламентти шайлоо алдында турабыз. Бул шайлоого бийлик кантип баратат, ким менен баратат, кандай пландар менен баратат, таза шайлоо өткөрө алабы же өткөрбөйбү? Мен так эле айтып коеюн, өткөрө да албайт, өткөрүүнү да каалабайт. Алардын максаты башка экени билинип калды. Мына Союздун убагынан бери эле бир термин бар, кылмыштуу криминал чөйрө деп коет, аларды каралар дейбиз. Ал эми бийликте тургандардын кылмыштарын, кылмыш жасагандарын кызыл кылмышкерлер деп койгон. Мына ошолор бүгүн жалгыздан эмес, Союздун убагындагыдай болуп, уюшулган топторго айланды. Вот кызыл кылмышкерлер менен, криминалдар менен, кара криминалдар бүгүн биригип, чогуу шайлоого баратышат. Кыскасын айтканда, булардын түсү кызыл менен кара аралашканда кара кочкул уюшкан криминал десек болот. Аңкоо менен жалкоо эле билбей калбаса, баары эл айтып атат, кайсы партияларды ушул кара кочкулдар жетектеп баратышат жана кандай пландар бар. Булар элдин алдына өздөрүнүн жүздөрү менен чыгышпайт. Кечеки депутаттар, кечеки спикер, кечеки премьер-министр, кечеки министрлер бүгүн бийлик алабыз деп, мандат алабыз деп, баары опур-топур болуп чуркап атышат. Акчаларын даярдап атышат. Эми кандай жол менен бул акчалар келген жана кандай жол менен ишке ашырылат деген суроо элде менимче бүгүн бар. Бул деле оңой эле, жолу оңой эле. Мен силерге азыр айтып берейин.
легалдуу, башкача айтканда мыйзамдуу экономика бар, жана ошондой эле тенебай экономика дейт, же болбосо көмүскө экономика дейт. Көмүскө дегени бул ошол легалдуу экономикадан урдалган, кымырылган, мамлекеттик бюджетке түшө турган акчаларды кесип кеткен, жулуп кеткен, урдап кеткен фонд, бул легалдуу эмес тенебой экономика дейт. Бүгүн менин расчетум эмес, бүгүнкү экономикалык адистердин расчету боюнча Кыргызстандын экономикасынын 40%-ы бул тенебой экономикада айланып аткан акча деп айтып жүрүшөт. Эгер биздин бүгүнкү бюджет 140 миллиарддын айланасында болсо, анын 40% бул 40-50 миллиарддан ашык акча урдалган. Эмненин себебинен урдалышы мүмкүн? Бул баягы эле келген кредиттер, гранттар, мамлекетке түшө турган салыктар, импорт, экспорт операцияларында таможня, башка жерлерден түшө турган акчалар, төлөмдөр кезилип, жашырылып, урдалган. Мына ошол акчалар 40-50 миллиард көлөмүндөгү элдин, мамлекеттин акчасы азыр тенебой экономиканын төгөлдөрү катарында, жанагы мен айткан кара кочкул күчтөрдүн колунда, чөнтөгүндө турат. Мына 2 миллион эл шайлоого катышат деген божомол бар. Кара кочкулдардын планы боюнча алар 1 миллион элди сатып алыш керек. Бүгүнкү расчетторго таяна турган болсок, бир добуш 5000 сомго айланат экен. Бул реклама, сатып алуу, агитаторларды, кавычкадагы агитаторларды жалдоо, мына ушунун баары 5000 сомго турат экен. Жөнөкөй эле расчет көрсөткөндөй 1 миллион шайлоочуну сатып алыш үчүн 50 миллиард акча керек болот. Мына 50 миллиард көмүскө экономикада айланып, мамлекеттен урдалган акча бүгүн шайлоочуларды сатып алууга жумшалат. Мына каралардын деле ОПГ деп коебуз, жерлерде смотрящийлери бар. Ошолор чуркайт, ошолор жасайт, ошолор көрсөтмөлөрдү аткарат. Кызылдардын деле смотрящийлери жерлерде бар. Булар баягы эле чиновниктер. Бийликтин акырынан жем жеген чиновниктер бүгүнкү кызыл ОПГнын смотрящийлери десек болот. Мен жогоруда айткандай, эч кимиси түздөн-түз элге барып, мына мен силерге кызмат кылдым, мен силер үчүн иштедим, мен силердин жыргалчылыгыңар үчүн аракет кылдым деп айта албайт. Ошондуктан булар жанагы жүгүртөктөр аркылуу, смотрящийлер аркылуу добушту сатып алганга аракет кылат. Бул болуп келген нерсе, мына ушундай аракеттер азырда жүрүп атат. Эгерде 50 миллиард сом урдалбай казынага түшө турган болсо, бул силер алган, жанагы жүгүртөктөр алган 15 миң эмес, 15 миң эмес, бул 60 миң болот. 60 миң сомдук зарплатты түздөн-түз легалдуу, мыйзамдуу түрдө алса болот эле. Жөнөкөй эле расчет көрсөтүп атпайбы? Ошол жүгүртөктөр бүгүнкү кара кочкул мафиянын, кара кочкул ОПГнын жүгүртөктөрү bir айда 15 миң алат экен. Bir ай иштейт экен. Ал эми бийликтин мандатын алган кара кочкул ОПГ
5 yıl başkaça ayтканда 60 ay силердин üstüңөрдөн жанагы уурулуктарын жүргүзүп, кийинки шайлоого чейин ушул акчасын камдап, жарымын өзүнүн жеп ичип ойноп күлгөн жашоосуна жумшаса, жарымын келерки шайлоодо жанагындай принциби жок, патриоттук сезими жок, кайдыгер бүгүнкү биздин элдин арасындагы элдин катмарын сатып алуу, иштетүү жолу менен кайра бийликке келип атышат. Бул бүгүн эле пайда болуп калган нерсе эмес. Бул жок дегенде акыркы 20 жылдын ичинде өкүм сүрүп келе жаткан өтө опурталдуу нерсе. Эгер ушундай алсыз, ишкерликке мүмкүнчүлүгү жок, ишмердиги начар, тартиби жок бийликти биздин кошуна бийликтер, кошуна мамлекеттер сыйлайбы? Албетте сыйлабайт. Сыйлабагандан кийин биздин кызыкчылыгыбызды тең ата болуп бөлүшөбү? Албетте бөлүшпөйт. Чек аралар чечилеби? Чечилбейт. Чечилсе дагы биздин пайдага чечилбей калат. Себеби биз алардан карыз сураганга, биз алардан жардам сураганга, биз алардын колдоосун күтүп, кол кушуруп, ляппай деп ошолорго барып турабыз. Эгерде мындай жол менен дагы ушул шайлоо өтө турган болсо, жанагы жогоруда айтылган кара кочкулдар дагы өзүнүн криминалдык бийлигини легалдаштырып, мыйзамдаштырып ала турган болсо, биздин мамлекет кыйроого келиши мүмкүн. Мына 3-чү формула ушул. Бул алдоо, кыйроо негизги бийликтин формуласына айланып калса, элдин келечеги эмне болот? Таза шайлоо өткөрөбүз деп атат. Кантип таза шайлоо өткөрөбүз деп айтышы мүмкүн, эгер биздин миллионго жакын граждандар чет мамлекетте мигранттык оор турмушту өткөрүп башынан, ошолор 2 миллиарддан ашык акчаны Кыргызстанга жөнөтүп, үй бүлөсүн, элди башкача айтканда багып аткан адамдарды биз алардын укугун сактабай, аларды шайлоого катыштырбай, 3 жылдан бери президентибиз не деп атат? Мен таза шайлоо өткөрөм деп келет. Миллион шайлоочу катышпай калган шайлоо, таза шайлоо десе болобу? Мен жанагы 50 миллиард жөнүндө жогоруда айтып кеттим. Ошончо мамлекетке түшө турган акчаны уурдап алып, элди сатып алып өткөргөн шайлоодо таза шайлоо десе болобу? Ошондуктан урматтуу эл, урматтуу мекендештер, сиздер терең ойлонуңуздар. Ушундай жол менен бара беребизби, же буга бир бөгөт коебузбу? Эгерде дагы бир алдыда бир апат боло турган болсо, кыйынчылык боло турган болсо, бул бийлик коргой да албасын, колдой да албасын, көрүп калбадыкпы? 2 айлык тумоо булардын чыныгы жүзүн, чыныгы мүмкүнчүлүгүн, чыныгы дараметин көрсөттү деп ойлойм.